Салам достор, бул видеодо силас кантип жазылат ошону чогуу көрөлү. Силас болгондо кукуруза жүгөрүнүн силасы да жүгөрүдөн жасалган нымдуу тоют кантип жазылат ошол тууралуу айтып берейин. Толугу менен бул бала жасап жаткан нерселерди өзү айтып жаткан нерселерди мен которбой эле өзүмдүн жеке оюмду айтып ар кандай детальдарга ошолорго көңүл буруп анан 20 минуталык видео болот экен. Аягына чейин көрүңүздөр. Аябай кызыктуу болот да. Анткени бизде бул маданият негизи унутулуп калыптыр. СССР доорунда, Союз доорунда жакшы эле жазалып келип, анан унутуп коюптурбуз. Азыр кайра калыптанып, көбүнчө чүйдө ушундай силас чуңкурчалары, силасная яма деп коет. Атайын алды бетондолгон ушундай чекелери тосулган, бетон менен куюлган атайын силас жасаганга ушундай ямалар да. Анан азыр пленканы салып жатканын себеби аба кирбесин деп жатат. Аба кирип бузуп койбосун деп атат да. Силас жасалгандан кийин. Анан ошону сактоо максатында пленка тагып жатам деп айтып берип жатат. Мына эски силас да, бул эски силасы түгөнөйүн деп калыптыр. Силас деген эмне? Силас деген бул ар кандай бир негизи көбүнчө силас кукурузадан жасалат. Синаш менен силастын айырмасы силас нымдуураак келет да. Синашка караганда болгону айырмасы нымдуулукта. Анан тапталат дагы. Жаңы кукуруза чабылгандан кийин бекем таптап, аба кирбегидей кылып үстүн жаап, анан даярдап коет дагы. Жумшак тоют катары жыл бою бергенге ылайыкташылып жазылат да. Жыл бою эми төгөнгө чөктү да негизи. Эмне себептен бул жазылат? Эмне себептен силасты жазышат? Анткени бул жерлерде биздикине окшоп жайыт деген жер колдонушпайт да. Мен эт багытында малга айткан жокмун. Сүт багытындагы малга айтып жатам да. Сүт багытындагы уйлар 365 күн, 1 жыл бою сарайдан чыкпай багылат. Анан аларга тоют даярдап бериш керек. Биздикине окшогон чөп менен кургатылган чөптү бергенде буларга булардын тоюту жакшы болбой сүт бербейт. Кургак чөп менен сүт бербейт. Ошол себептен атайын ушундай сапаттуу, жакшы тоют камдашат да. Анан бизде деле илгери бул нерсенин баары бүт жазалып жүргөн да. Анан жаңыдан кайра талкаланып, тонолуп, анан жаңыдан жасап келатабыз. Ушундай техникалар азыр бизге дагы келип атат. Бар, иштеп атат экен. Мына чыкпайт да уйлар 1 жыл бою сарайда жашайт. Эми жыл бою дегенде булардын сүт берүүсү биздикине окшоп, мисалы 10-15 жыл уйлары кечке сүт бербейт да. 5 жыл иштетет, 5 жыл аябай эффективдүү сүт алат. Анан болду, андан кийин стройдон чыгып калат да уйч. Ал уйду жаңыртышат да. Мына башталды. Ушундай класс деген комбайн, атайын жүгөрү чапкан деп койсок болот. Жүгөрүнүн атайын фазасын кармашат булар. Фаза дегенде кандай? Биз чөп чабарда чөп бышып калыптыр, чөптүн мөөнөтү келиптир деп чабабыз го. Ошол сыяктуу эле силаска даярдаганда дагы кукурузаны көрүп, жүгөрүнүн данын карап, өтө катып кетпеш керек, өтө өтүп кетпеш керек, атайын
фазасы болот. Ошол фазасын текшерип анан чабышат да. Негизи буларда лабораториялар болуп, лабораториядан карайт да. Протеини кандай болду, эмне болду, тоюттун баалуулугу жакшы болду, жакшы эмеспи депчи. Анан ошого жараша чечим чыгарып анан чабышат да. Негизи бирок эми биздикине окшой эле, орусча айтканда наглас деп коет го, ошол сыяктуу эле да. Фазаларын өзлөрү деле билип алышат, кайсы маалда, кайсы учурда чабыш керек экенинчи. Мына азыр карап атат дагы, анан көрүп атат да, мисалычы. Анан данын көрүп көрөт, жүгөрүнүн даны катып калбаш керек да, катып кетпеш керек. Анткени ал уй тиштегенде эзилип кошо жумшак тийден иштетилип кетиш керек да ашказандын иштеринде. Анан ошону да байкашат. Булар дароо өздөрү протеин, белоктун белогун чыгарат да. Мисалы, ушул силас даярдалгандан кийин канча пайыз белок болду деген мааниде. Өзү текшерип атпайбы? Абдан сапатка басым жасашат. Анткени муну жегенден кийин уйларынын сүт бериши түздөн түз ушул силас менен байланыштуу да. Анткени силас деген сүт берүүдөгү эң приоритеттеги, эң биринчи орундагы тоют катары эсептелинет. Бул тоютту жеп анан сүт берет да. Буга болсо кошумча жемдер кошулат. Мисалы, арпа, буудай, сулуу деген сыяктуучу дан жемдери да. Дан жемдери ушул силаска эле аралашып, анан кормовой стол деп коет. Ошондо баягы алдыначы аштоолорго барып төгүлөт да. Ошол себептен ушул тоютка аябай жакшы маани беришет. Мынакей жасап башташты. Техниканын күчү, колго эч ким иштебейт, кол менен, техника менен иш жасашат. Ушул жерге 1200 тонна 1200 тонна батат экен да. Дагы башка нерселерден жүгөрүнү чапкандан кийин бир күндүн ичинде бир ямасын толтуруп кетишет да. Толтуруп кеткенге аракет жасашат. Анткени жаан жаап калса, же болбосо башка факторлор дагы таасир этип калышы мүмкүн. Ошол себептен бат-баттан жасап кеткенге аракет жасайт да. Бир күндүн ичинде, түн болсо түнгө баягы түндө бүтүп калса, жумуш толуп калса ушу яманын ичи, ошол маалда үстүн жабышат дагы. Атайын дөңгөлөктөр менен, покрышкалар менен үстүлөрүн жаап, анан аба кирбегидей кылып, тепселеп, ныктап жасашат. Жер иштетүүгө азыр дагы көп нерсе үйрөнүшүбүз керек экен. Жер иштетүү боюнча, түшүмдүүлүк алуу боюнча. Анткени биздеги жер иштетүүлөр абдан баягы түшүмдүүлүк аз болуп жатат. Буюрса биз дагы үйрөнсөк жакшы иштетип баштайбыз. Жана түшүмдүүлүк дагы көбөйөт да. Эки техника келип, эки ушундай вагондор келип, биринин аркасына бири туруп ташып барып төгөт да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе,
Чарбаңыз мисалы ушундай ишти баштап жерди ушундай иштетем, мисалы силас жасайбыз, ушундай кылабыз дегенде жер сарайдын жанында болуш керек да, чарбанын жанында болуш керек. Анан жанагы бизде алыс жерлерден ушундай силас ташып, ушундай андай нерселерди баарын биз унутушубуз керек да. Силас даярдайбыз десек, жер радиус же болбосо жакынкы аралык жок дегенде бир максимум 10 километр, 20 километрге чейин болуш керек да. Ошондой жерден иштетип жерди анан чөбүн, тоютун ушундай камдаш керек. Алыс жер болсо ал транспорттук чыгашалар, анан жана башка көйгөйлөргө дагы жол ачат дегендей. Жана бул силаска негизи эмне кошулат, кантип даярдалат деп да көп суроолор болот. Эч нерсе кошулбайт. Болгону жакшы тапталыш керек. Эми туз кошсо болот, сахар кошкондор бар экен, атайын көгөрүп кетпеш үчүн сактагычтар бар. Негизи ага көбүнчө туз кошушат, анан башка да химиялык бир заттар бар, ошолорду кошот да көгөрүп кетпесин депчи. Бирок булар, мен бул каналды көптөн бери көрүп жүрөм, анан эч нерсе кошконун көрө электим да. Ушул силаска да, силас кукурузадан жасалган силаска эч нерсе кошпой эле болгону жакшы тапташат дагы, анан үстүн жабат, болду, даяр да. Силас жасалгандан тартып 2 жума эмес, 2 айдан кийин 60 күн. 60 күндөн кийин ачып жей баштаса болот. 60 күндүн ичинде жанагы салат жапкандай эле биз банкаларга салат жаап, анан ал ичин өзүнүн калыбына келип, аябай даамы чыгып ушундай болуп калат го. Бул деле ошол сыяктуу эле консервирование деп коет, орусча консерва да, кыскасы, жанагы тушенка, балыктарды консерва деп коебуз го. Ошол сыяктуу эле бул нерсе дагы чоң көлөмдө консервирование болот да. Тракторлары мисалы жеңил, таптаганга жеңил болуп, ушундай аркасына оор бетонду, оор жүк деп койсок болот. Дагы трактордун салмагын көбөйтүп, таптаганга дагы жакшынакай оор болуш үчүн жанагы артына ушул бетондорду колдонот экен. Анан достор, бул кукурузадан жасалган силасты көрүп жатабыз. Анан бул ыкма жанагындай чуңкурчаларга, ямаларга жасалып атпайбы? Ушундай ыкма менен жасаса болот, мисалы силасты. Анан буга кукуруза эле эмес, башка дагы өсүмдүктүн түрлөрү менен да жасаса болот, ушундай эле ыкма менен. Анан экинчи ыкма бар. Ал ыкманы болсо кийинки видеодо айтып берейин. Ал жерде башкача жазылат да. Синашты башкача жасоо жолдору. Анткени ар бир чарба өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша, өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша иш алып барат. Мисалы кээ бир чарбаларга ушундай бетондон жасалган ямалар мындай анча жакшы эмес болот экен да. Аларга атайын сосиска деп коет, пленкалар менен оролуп жасалган арзаныраак түшөт, анан баягы оңоюраак деп айтат. Кээ бирөө болсо ушул жолду оңой деп көрөт. Эми техникаларынын жетишкендигине
жараша да, канчалык көп техника болсо балким ушундай жасаган оңой. Канчалык техника азыраак болсо, мисалы бир трактор болсо, демек беркиндей сосиска деп. Сосиска деген тегиги трактордун сарайдын ар жагында турган пленка менен ак турбайбы, ошолорду сосиска деп коет да. Мына ушул эле жол болгону атайын бир техника керектелет, ошол пленканы ороп берет. Сосиска деп коет да, орусча. Чоюп кете берет да. Ага болсо атайын рулон пресстер керектелет. Биздикине окшогон кичинекей пресс менен болбойт да. Биздикине окшогон кичинекей пресстер менен дагы атайын обмотчиктер болот. Пленка орогон обмотка кылганда, анан негизи көбүнчө чоң техникалар менен рулон чөптөрү менен жасалат. Аны болсо кийинки видеодо дагы жакшы ушул сыяктуу кылып дагы карап өтөбүз. Бул жерге кишинин дагы күчтөрү керектелет. Көптөгөн киши жардам бериш керек, анткени жана пленкаларды кармап жаап, анан үстүн жапканга дагы, покрышкаларды ташыганга дагы керектелет да. Мынакей бул Toyot'ту салды. Эски Toyot экен, түгөнүп бараткан Toyot. Анан сосиска деп айтып жатканым ушул да. Ушуну сосиска деп коет. Силас же болсо синаш жасаганын дагы бир жолу да, мына сосиска кылып ушундай кете берет. Буга болсо жанагындай бетондор керектелбейт да. Атайын пленка менен эле камтып туруп, аба кирбегидей кылып, мынакей ушундай ороп коет да. Аяктап калышты. Акырындан бүтүрүп келатышат окшойт. Анан бул Toyot биз жасаганды үйрөнүшүбүз керек бул Toyot'ту. Себеби дегенде келечекте биз дагы сүттү көбөйтөбүз десек, 30 литр, 40 литр, 50 литр, 60 литр берген, мисалы, эми берүүчү атайын генетикалары күчтүү малдар берет да. Орточо эсеп менен мисалы 30 литр күн сайын берсин, генетикасы жакшы уйлар десек, ушундай Toyot'ка өтүшүбүз керек. Мындай Toyot'ту камдаш үчүн бизге жерлерди эффективдүү иштетип, анан уйларды сарайдан чыгарбай багуу системасына өтүшүбүз керек болуп калат. Ал учурда бизге көптөгөн жер керектелип калат да. Мисалы 200дөн ашык уй багат ушул бала. Буга жок дегенде 200 гектар жер керектелип калат да, минимум. Ошондо бир башка, бир уйга 1 гектар тийип калат. Бир жылына жетчү Toyot деп эсептелинет. Негизи баягы орточо алынган ушундай көлөм да. Бир башка 1 гектар бир жылга. Негизи айтып коюшат, жетпей калат ал дагы депчи, 1 гектар дагы жетпей калат деп. Ошондо элестеттиңиз, мисалы бизде көп учурда 30-40 уй багып, араң 5 гектар жер иштетебиз го. Ошондо биз мисалы туура 30 уй баксак, бизге ушундай Toyot даярдоо үчүн 30 гектар жер керектелип калат экен да. Ошондо ал жерде жемин дагы даярдайбыз. Анан ушундай синаш же болсо силас ушундай нымдуу Toyot даярдаш үчүн 30 гектарга чукур жер керектелип калат да. Анан уйларыбызды сыртка чыгарбай, мисалы жайыт жок болсо, жайытка чыгарбай туруп багабыз да. 30 гектар жер, 30 баш уйга. Ошондой ойлоно бериңиздер да. Эми буга жетиш үчүн дагы бизге көптөгөн буюрса жылдар бар. Бизге дегенде жаңы баштап келаткан фермерлерге көп учурда чүйдө болсо жанагындай крестьянское хозяйство деп коет орусча. Баягы эски доордон калган, СССРде сактап калган, мисалы чоң атайын холдингдер бар.
чакан фермалар бар, уй фермалары. Алар болсо ушундай ямаларды мисалы талкалап тонобой сактап калышкан. Анан азыр болсо жерлер дагы калган да, эми аларда мисалы 30-40 гектар, 100 гектарлап жерлер калган. Ошолорду иштетип ушундай ямаларда силас чапкандар дагы көп экен бизде чүйдө. Чүй районунда буюрса, кол бошосо барып ошондой жерлерди дагы өзүбүздүн жерибизде ушундай ыкма менен силас чапкандарды да тартсак абдан жакшы болмок. Мен эки көзүм төрт болуп турат, анан убактым азырынча тар болуп турат. Буюрса ошол фермерлерди тартып, алардын тажрыйбасы менен дагы бөлүшүп, кандай кыйынчылыктар болду, эмне болду деген ойлору менен элдер менен бөлүшүп, маалымат катары, билим катары жеткирсек абдан жакшы болот да. Мына покрышкаларды төгүп атышат. Айта кеткендей эле көп кол керектелет да. Үстүн жапты, бул бир күндүн ичинде иштешти да. Пленканы жапты. Буларда эми ушул пленкалар атайын сатылат да. Фирмалар атайын бүт нерсе жетишкен, анан ушул пленкаларды атайын ушундай ямаларга ылайыкташтырып жасап, атайын размерлер менен жасалат да. Покрышкалар болсо үстүн учуруп кетпеш үчүн, тапталгандан кийин жакшы бекем кармаш үчүн, аба чыкпаш үчүн ушундай салмак катары жабылат. Анан негизи дагы бир көйгөй жаратат, чымчыктар тешет да негизи бул пленкаларды. Анан билбейм бул жерде кандай, мисалы ушунун үстүнө кайра саман жапкандар бар. Анткени чымчыктар, куштар пленканы тешип салат. Тешилгенден кийин аба кире баштайт дагы, анан бузула баштайт да. Мына ушинтип жабылгандан кийин 2 айга чейин ачканга болбойт экен. 2 айдын ичинде жакшы өзүнүн калыбына келет дагы. Анан чекесинен ачып, атайын кесип, кескич аспаптар бар, ошолор менен кесип анан бере баштайт да уйларга. Мынакей абдан кооз көрүнөт экен. Ушундай жабылды. Жумуш бүттү, силас даяр. Ошондо 1200 тонна элестеткис эмне деген тоют. Эми 200 уй муну бир 2 айда эле жеп коет болуш керек. Бат эле жеп бүтөт да. Андан башка дагы бачокторго дагы атайын резервуарлар бар, чоң. Цистернада кооско, же болбосо кыргызча шестерна деп. Ошол сыяктуу бачокторго дагы сакташат. Мына үстүлөрүн жапты. Достор, эмки видеодо болсо биз синаж жасаганды көрөлүк башка ыкма менен. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.